Президент Садыр Жапаров депутаттардын айлыгын кыскарткан жарлыкка кол койду. Президент Садыр Жапаров республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгүн оптималдаштыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жарлыктын максаты республикалык бюджеттен чыгашаларды иретке келтирүү боюнча негизги чараларды ишке ашыруу болуп саналат. Анын алкагында жогорку кеңештин депутаттарынын айлыгы кыскартылды. Ошентип, жогорку кеңештин төрагасы 30 000 сом, вице-спикерлер 27 000 сомдон, фракциянын лидерлери жана комитет төрагалары 26 000 сомдон, катардагы депутаттар 25 000 сомдон ала турган болду. Мындан сырткары жогорку кеңештин депутаттарына турак жайы үчүн төлөнүп келген кенемте жана кызматтык унаа алынып салынды. Ал эми учурдагы кызматтык батирлер турак жайы жок депутаттарга бөлүштүрүлөт. Бул жарлык мамлекеттик бюджетти үнөмдөө, чыгашаларды азайтуу максатында чыгарылганын айтат президенттин маалыматтык саясат бөлүмү. Булак Марал ФМ.